Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчи байлык ден соолук демекчи, адам баласынын эң биринчи ден соолугу чың болуусу зарыл. Адам организминде эң маанилүү органдардын катарында бөйрөк. Бөйрөк бул адамдын канын тазалап, фильтрден өткөрүп турат. Бөйрөк ооруга кабылса, анын иштөөсү начарлап, айрым учурда адам өлүмүнө чейин алып келген учурлар да кездешет. Бүгүн биз бөйрөктөгү пайда болгон таш тууралуу сөз кылмакчыбыз. Пайда болгон ташты кантип алып салуу жолун жана ооруга кабылбоо үчүн кантип алдын алуу керектиги боюнча Авангард клиникасынын дарыгерлери менен бирге сөз кылмакчыбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Азыркы убакта бөйрөк илдетине кабылып жардам сураган жарандардын саны өсүүдө. Негизи бөйрөк түрдүү ооруларга кабылат. Алардын катарында бөйрөктө таш пайда болуп, заара чыгаруучу каналдарды тосуп калган учурлар көп кездешүүдө. Ош облусундагы Кара-Суу районунда жайгашкан Авангард клиникасы көп адамдын дартына даба таап келет. Айтсаңыз, азыр сиздерде Авангард клиникасы жана бөйрөктөгү таштарды операция жолу менен эмес, кандайдыр бир аппараттын жардамы менен майдалап алып чыгып жатыпсыздар да. Анан мурда кандай эле, анан азыр кандай, чындап эле ошондой болуп атабы, ошол боюнча айтып кетпейсизби? Анан бул аппараттар каяктан келген, кандай аппараттар, ошол боюнча айтып кетсеңизчи? Түшүндүм. Энди мурда bundan алдын именно мочекаменный болезнь таштарды шу пайтка чейин открытый способ менен жарып таштарды алдырган. Бөйрөктөн болобу, товарыстан болобу, сиги жолунан болобу, мочеточниктен, каерде болушуна карабастан операция показания болсо жарып алышкан таштарды. Эми биз ушул жерге Россиядан барып, үргөнүп, окуп келип, ал жерде иштеп, мына өзүбүзгө Кыргызстандан келип, ушуга келип, бундай аппаратураны алып келдик. Бундай операцияны азыр ушул жарылбастан кыла турган жолдору чыгып калган. Эндоскопическая урология деп коет буну, эндоурология деп коет. Бул эндоурологияны жашаш үчүн аппараттар көп керек. Бардык нерсе комплексно болуш керек. Бир аппарат жетпей калса, операция болбой калат. Ошол аппарат менен CD канал менен кирип, товарыска кирип, товарыс таш болуп, аны майдалап, CD жолу болсо, CD жолу менен кирип, товарысты майдалап, аны бөйрөктөн болобу, чачкадан болобу, аларды майдалап, алып таштаса болот. Бул аппаратта лазер жардам аркылуу таштарды размерин завис кылат, бул баары бир. Таштарды тартууду кылып майдаласа болот. Кичине фрагмент кылса да болот. Бул 1-2-3 мм кылып талап алып чыкса болот. Же болбосо чаңга айлантырып пыль деп коебуз. До пыль. Ош чаңга айлантырып, почканын ичине жууп, тазалап, сразу эле результат больной көздү көрсөтөбүз. До операция ташы мындай эле, аз көрүп ташы мындай жок. Больной жатат креслода, мына столубузда. Бөйрөктө таш пайда болгонун адам сезбейт. Ал качан гана чоңоюп, заара каналын тосуп калгандыгын адам сезиши мүмкүн. Оорунун алгачкы белгилери бел оорудан баштайт. Айрыкча басып жүргөндө көп байкалат. Андан соң ысытма чыга баштайт. Ысытма көтөрүлгөндөн соң кан клеткаларга түшүп, баш оору күчөйт. Жүрөк тынымсыз сого баштайт. Айрым учурда тез дааратканага бара баштайт. Кээде таптакыр заара ушат пайда калат. Бөйрөк оорусу күндөн күнгө өсүп жаткандыгынын бир себеби кыймылдын аздыгы дешет дарыгерлер. Биринчиден, не только, например, бөйрөк оорусу, общий адамдын организминде болуп аткан оорулардын көбөйгөнүнүн биринчи себеби, бул менин пикирим, конечно, малоподвижность, то есть кам харакатта болуп атабыз. Кыймыл жок, действительно. Ошон үчүн биз айтабыз, көбүрөөк аракет кылалы. Ал жакка бер жакка басып, жумуш жасап, башка деген аракеттер жасап. Бул бир. Экинчиден, албетте диагностика дагы илгерилеп кетип атат азыр жакшы. Үчүнчүсү, элдер дагы уже кичине түшүнүп калды, эртерээк келип обращаться этип атат. Основной причинасы бул медицинанын дагы элдердин дагы немесин өскөнлүгү болот. Ал жолу дагы консервативный жолу бар. Азыр дарылар дагы жакшы дарылар чыккан. Но баардыгыны айланып келип ойлогонубузда өзүбүздө, ар бир инсандын өзүндө. Биринчиден мен айткан болот элем. Аракатты көбөйтүрөлүк, керектүү житкичти
içip жүрөлүк, естественный промывание болуп турсун, бардыгы жакшы. Разное питание десек болот? Разнообразная пища деп коет. То есть однообразный обедте только вот аш, самсам, лахман жок. Мындай аралаштырып. Bir gün suyuq, bir gün koyuq, bir gün мындай ар түрлүү тамактарды жеп жүрүш керек. Ошондо обменный процесс, то есть организм нарушение болбостон ондай ооруларга жолукпай атат. Авангард клиникасы заманбап аппараттар менен бейтаптын оорусун аныктап, тез арада калыбына келтирет. Мындагы жабдыктардын баары Германиядан алынып келинген. Биздин основной операция жашаш үчүн кыла турган аппараттар бул монитор. Ошол монитордон полный процесс көрүнүп чыгып турат. Ташкы жеткени, таштын азырын майдаратканы бардыгы. Бул мониторду больной касалда жаткан жерден көрүп турат. Өзү көрө алат. Көрө алат. Биз специально ошол ортого койгонбуз, что больнойдон көрүп турсун, өзү ишенсин, ушундай операция болуп калган. Неге дегенде бизде көпчүлүк ишенбейт. Ушундай операция кылса болобу, кандай болот, бул лазердин зыяны барбы, жокпу, жок. Бул лазер только ушу таштарга иштетилет. Башка эчтеке зыяны жок. Ошон үчүн больной өзүнүн уверен болуш үчүн мониторду коюп койгонбуз. Жаткан жерин мониторун көрүп, өзү көрүп, операция ахырга чейин көрүп жата берет. Ушу основной монитор бизде. Вот. Эми дагы бир бизге эң жардам бере турган нарсамыз бул лазерный аппарат. Мына лазерный аппаратыбыз болот бизде. Шу лазерный аппарат боюнча мына жерде мониторун жанып турат. Мына жерде каалаган режимин коюп таштарды майдалайбыз. Эми бул режимин таштын жумшак каттыгына карап, канча ташыңыз плотный болсо, ушунча режимди биз көпөйтүрүп күчүнү ошону иштей беребиз. Бул ошо рентген аппарат, рентген S2 деп коет бул. Бул да ошо Германиядан келген. Специально ошо операция үчүн алып келгенбиз. Бул аппарат болбосо эндоскопический операция кылыштын кереги жок. Аппараттардын жардамы менен күнүнө 2 адамдын бөйрөгүндөгү ташты алышат. Бүгүнкү операция саат 12:20 башталды. Бул мырза 2 жылдан бери бөйрөк оорусу менен жабыркап, кайрылбаган жери калган эмес. Акыры тааныштарынан Авангард клиникасы операциясыз аз убакытта ташты майдалап алып чыгат деп угуп, ишенбей келген. Экрандан көрүп атам ташты, уже жакшы, эч кандай оорук сезмейм. Өтө жакшы. Siz kayaktan uğup geldiniz bu klinikada? Men şu жақын арада эле жашайбын, шаарда иштеймин. Бер калдыран bir тарылган, өтө жакшы күчлүү специалисттер бар экен, көзүм алып bir тарылган. Жакшы. Бейтап бөйрөктөгү ташты экран аркылуу көрүп жата берет. Өзүңүздөр байкагандай дарыгерлер лазердин жардамы менен ташты майдалап жатат. Дарыгер Камбарали мырза окууну Орусияда окуп, ал жакта иштеп тажрыйба топтогон. Эми мынтип Кыргызстандагы бөйрөк оорусу менен жабыркагандардын ыраазычылыгын алууда. Таш составы примерно бул оксалатный муратный таштар, смешанный деп коебуз муну, ошо айткандай, ушундай. Мына ташты мына крупный фрагменттары булар. Калгандары уже песок айланып, уже чыгып тазаланып кетти. Мына крупныйларын алып тазалап койдум. Всё, больной состояние нормально. Мочасный цвет светлый. Азыр палата чыгат, ушу менен болду. Талсы эртең үйгө кетет. Ошентип операция 40 мүнөткө созулду. Бейтап дарыгерлерге ыраазычылыгын билдирип, көп жылдан бери кыйналган оорусу заматта жакшы болуп кеткендигине ишене албай көзүнө жаш да алды. Ахвалым өтө жакшы, эчтекени сезе элеймин. Мына сиздар азыр интервьюлерди кулак салып эшип турдум, бар жок алынды, жакшы деп атат. Чоң рахмат.
Şu apparatda alып kelganlarga ham, apparatda ishlatayotganlarga ham bardırıga çok rahmat. Eştekenini sezganim yok. Xudo olasa. Көп жылдан бери кыйналып жүргөн дартыңыздан кутулуп сүйүнүп отурасызбы? Xudo olasa suyunib o'tiraman endi уже bir oydan beri başlaydı kıynalıp kaldım. Бейтап эми дарыгерлердин көзөмөлүндө 2 күн болот. Андан соң үйүнө жооп берилет. Ал эми 61 жаштагы Данохан айым бөйрөгүндө таш бар экендигин билбей жүргөн. Качан гана башы ооруп кыймылсыз жатып калганда өзгөндөгү ооруканага кайрылган. Андагы дарыгерлер авангардты сунуштаган. Азыр бөйрөгү жакшы экендигин айтып, сүйүнүчүн жашыра албады. Bir gün tünde ele şunday naşerim karma borup kaldı. Мен өзгөн районунан келдим. Бөйрөгүмдө таш бар экендигин билген эмесмин. Bir күн эле белим ооруп жатып калдым. Балдарым тез жардам чакырып укол сайдыртышты, бирок жакшы болбоду. Өзгөндөгү ооруканага алып барса, ал жактан бөйрөгүмдө таш бар экен, тез арада операция кылып, ташты алып салабыз дешти. Бирок бирөөлөр мага авангардты мурдараак сунуштаган эле. Бул жака келсек, текшерип, ичимди кеспей туруп эле таштты алып чыгышты. Азыр баары жакшы. Дарыгерлерге рахмат. Men 2 gündür tayarlaşıp уже 2 günde men şunday közüm açıp koydu. Hammasi gerek. Бөйрөк оорусуна кабылбоо үчүн адам баласы ар дайым кыймылда болуусу зарыл. Витаминдүү, калориялуу тамактардан көп жеш керек. Адистердин айтымында, бөйрөктөгү пайда болгон таш газдалган таттуу суусундуктардан, туздуу тамактардан, ошондой эле ашыкча майдан пайда болот. Эгер сиз бөйрөк оорусуна кабылбайын десеңиз, жылына 2 жолу дарыгерлерге барып кайрылып туруңуз. Сиздер бүгүн бөйрөк оорусу боюнча маалымат ала алдыңыздар. Кийинки программадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.